патриотторду көргөн жокмун. Патриот болсо өзүнүн мекенин, өзүнүн элин, өзүнүн кыргыз кыздарын намысын көтөрмөк, но не таким способом. То, что балдар могу ызычуу видеого тартышып, сурак алышып бүткөндөн кийин тышкары балдардын сөздөрү аябай мени таарынтты, потому что канча киши менен кайсы улуттун балдары менен сүйлөшпөйлү, кайсы улуттун балдары менен, кайсы улуттун кыздары менен иштебейли Москвада. Мен эч кимден мындай предложение уккан эмесмин. Анткени ошо метро Маринада кафе Ариана, если да, Ариана деген кафе, арде бала охранник же анын сөзү боюнча администратормун деп айтты. Ал бала эшикке чыккандан кийин мени бардык биз уже таксиге кетип атканда шантажировать этип баштады. Чоң кыз, өзүң жашынакай эле кыз экенсиң, давай мен видеоңду удалять этем. Сен бизди гостиницага алып барасың, но балдардын баарын менин да ортодо обслуживать этесиң. Мынча акча 20 миңден 50 миңге чейин соодалашкандай болду да. Мен айттым, чоң жигит. 20 миңден 50 миңге чейин кандай, эмне деп соодалашты? Соодалашты, 50 миң сурады. Тем более гостиницаны мен оплачивать этет экен, мен алар менен жатышым керек экен. Канча бала менен неизвестно. Жатышым керек экен. По его словам, у него есть жена, ал официантка болуп иштейт экен ошо Маринада, и 2 балам бар деп айтты. Это его слова. 14 февраль 2016 жылы 2 кызды видеого тарткан факты боюнча патриот поступ видеого тартып, кыздардын башка улут менен жүрүп турсуңар деп кармап алган факты боюнча. Ошол боюнча эмне дейсиң? Ошол боюнча айтып берчи. Ошол боюнча кылганбыз. Бирок кечирим сурайм. Бүткүл элдин алдында, бүткүл кыргыз элинин алдында кечирим сурайм. Будан ары башка кандай кылбайбыз. Катуураак. Болду, мындай иш кылбайм. Бүткүл мекендештердин, бүткүл кыргыз элинин алдында кечирим сурайм. Мындай башка иш кылбайбыз. Өзүңдү патриот деп эсептейсиңби? Ал жерде патриотмун деп эсептейм. Патриот деген эмне бул? Патриот деген бул мекенди коргоп, мекенди сактоо. А ошол жерде кылып аткан иш кандай деп эсептелинет? Патриоттукка жатпайт. Ал күнү достор менен барган эми. Ушундай нерсе түшкө калдыбыз. Ушул кылган ишиңер туурабы же туура эмеспи? Бул жашыда адам бир жаңылышат экен. Негизи мен да бул жашыда бир жаңылыштым. Кыргыз элине айтам, кыргыз жигиттерине жүрөгү ток, жүрүп жигиттерге. Да бул ишке мындай барбагыла, сенен сураганчы.